Салам радиосында жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдиманова таныштырам. Жаңы окуу жылында мугалимдерге 24 000 ноутбук такысыз берилет. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министринин орун басары Муратбек Касымалиев билдирди. Касымалиевдин маалыматында ноутбуктар табигый илимдер боюнча сабак берген мугалимдерге берилет. Ар бир ноутбуктун ичинде электрондук китептер киргизилет. Ал эми республика боюнча 90 000 жакын мугалимди алдыдагы жылдары толугу менен ноутбук менен камсыздоо планы коюлууда. Ошондой эле өлкөдөгү 1,5 миллион окуучуну электрондук китептер менен жабдуу үчүн ноутбуктарды берүү маселеси турат, деди Касымалиев. Баткен облусунун аймагында бир жума ичинде 15 мас айдоочу аныкталды. Бул тууралуу облустук милициянын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка караганда 19 августтан 25 августка чейин облус аймагында жол эрежесин бузган 877 фактысы аныкталды. Алардын ичинен тийиштүү документтери жок транспорт каражатын башкаруу 22, мас абалында автотранспорт каражатын башкаруу 15, белгиленген ылдамдыктан ашырып айдоо 238, мыйзамсыз терезелерин караңгылатып алуу 3, башка жол эрежесин бузуу фактылары 599. Ошондой эле 49 айыпкороо жайына токтотулду. Разаковдагы жаңы мал базар өз ишин баштайт. Бул тууралуу Разаков шаардык мэриясынан билдиришти. Маалыматка караганда 29 августтан тартып Топ Терек аймагында жаңыдан курулган муниципалдык мал базар пайдаланууга берилет. Мал базар ар аптанын шершемби күнү саат 15:00 тартып, бейшемби күнү саат 15:00 чейин иштейт. Муниципалдык мал базар бир ай акысыз иш алып барат. Ал эми 3 октябрдан баштап кирген мал жандыктар үчүн төлөм алуу башталат. Муниципалдык мал базарга баруу үчүн Атайын Лейлек автобекетинен ар аптанын шершемби күнү саат 15:00 тартып, бейшемби күнү саат 15:00 чейин түз каттам жүргүзүлөт, деп жазылат маалыматта. Баткенде Дөңмөн көмүр кени ачылат. Баткен районунун Карабак айыл өкмөтүнүн Ормузан аймагында жайгашкан Дөңмөн кени расмий ишке кирүү алдында турат. Кен 30 августта өлкө башчысы Садыр Жапаровдун онлайн катышуусунда ачылат. Кенди иштетүүгө жеке ишкерлер тарабынан $1,5 миллион инвестиция салынган. Дөңмөн кени жылына 600 000 тонна көмүр өндүрүүсү күтүлүүдө. Муну менен 120 жакын иш орду түзүлөт. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыңыз түз болсун.